система кыла алабыз. Андан тышкары дагы бир жогорку окуу жайын бүткөн. Гарвард университетинин Гарвард бизнес мектебин дагы бүткөн. Муну да кошуп коебуз, себеби бул дагы кадыр бартуу жогорку окуу жай болуп саналат. Ошондо биз тагыраак болобуз. Демек бир гана маалымат менен чектелбестен биз дароо эки маалыматты тең көрсөтүп койдук. Ошондо так болуп калдык. Коомдук салымдар деген агартуучулук деп койсок болот, педагогдук ишмердүүлүк деп койсок болот. Педагогдук салымдар деп коелу. Мурда аткарган кызматтар дегенде, мисалы үчүн бир нече вариант бар экен. Биз өзүбүз билебиз, бир кызматты иштеп жатып ал жактан кетип калгандыгы жөнүндө билебиз. Ошол кызматты азыр кайра көрөлүк. Акысыз интернет аркылуу билим бергенге чейин ал hedge fund деген бир кордо иштеп жүргөн экен. Ошол кор жөнүндө маалыматты коюп коелу. Ошол маалыматты коюп коелу. Hedge fund деген кордун өкүлү деп коелу, кызматкери деп коелу. Ушундай маалыматты кошуп коелу. Мына форматталбаган текст аркылуу муну койдук. Сыйлыктар жөнүндө маалыматты чакан бир маалымат бар болчу. Ошол маалыматты дагы кайра иргеп көрөлүк. Эми бул коомдук сыйлыктар, бирок анын кадыр барктуу ишин дагы көрсөтүп турат. Ошон үчүн өткөндө жазган мына сыйлыктар жөнүндөгү маалыматты көрөлүк. Ошону кайра көчүрүп берки кыска маалыматтар жака жайгаштырып коебуз. Аны мындай атайын көчүрмө форматталбаган түр менен Microsoft'тун сыйлыгын алган деп коелу, кыскараак кылып. Ана негизги маалыматтарды ушундай коюп кошуп алдык. Эми ушулардын баардыгын биз өзүбүз үчүн көчүрүп алабыз. Анан жана кыргызча Википедиянын тиешелүү парагына кайра барабыз. Буюрса, мына Хан Салман деп турат. Ушул жерден оңдоо дегенди басып туруп, бул эң жогорку жагына келе турган маалымат. Ошон үчүн бир аз ордун ажыратып макаланын үстүндө анан жанагы көчүрүп алганыбызды бияка жабыштырып коебуз. Эми эмне кылыш керек? Сөз түрдө паракты сактап кой дегенди басышыбыз керек. Ошондо мына Хан Салман мугалим. Буякта Салман хан агартуучу Салман хан 2011-жылкы жыйын алдында деп туруп, төрөлгөндө берилген аты, туулган жылы деген бош турат. Аны кийин тапкандан кийин биз кое алабыз. Ошо туулган жыл дегенди көрсөтүш, мисалы үчүн англис тилинде жок экен. Башка кайсы тилдерде болду экен? Ошолорду иликтеп көрсө, мына словен тилиндегисин ачып көрөлүк. Азыр ачылып атат. Мына Салман хан учитель дептир. Мында дагы эмнегедир жанагы туулган жылы көрсөтүлбөптүр. Бул биздин кыргызча койгонго караганда азыраак экен. Аны көрдүңүздөрбү? Демек коркпой эле материалды жарыялай беришибиз керек экен. Арабчасын басып көрөлүк. Арабча анда жыл барбы, жокпу? Бул жерде дагы тиешелүү жылы көрсөтүлдүбү? Мына 1977 жыл. Так. 1977 жыл туулган деп көрсөтүлүп атат. 1977 өтө кызык. Демек арабчасында ошондой көрүнүп атат. Берки башка тилдегисин кайра карап көрөлүк. Мисалы үчүн бул испан тилиндегисин ачып көрөлүк. Испан тилиндегисинде эмне деген
дата бар болду экен. Деги бар болду экен дата, аны биз билбейбиз. Көрдүңүзбү? Бул жакта да 2 бурак менен текшерип алдык. 1977 жыл экен. Демек туулган жылы 1977 жыл Нью-Орлеан дейт. Ушунда көрүлгөн экен. Демек биз жанагы оңдо дегенди кайра басып, демек англисчесинде жок, бирок биз башка булактардан тапкан бир маалыматты бияка басып болуп. Сол 1977 жыл. Мына ушундай тактап алгандан кийин муну да сактап койдук, баракты сактап койдук. Көрдүңүздөрбү? Эгер буга тиешелүү дагы кошумча кошом десеңиздер, мисалы үчүн Луизианада деп ошо дагы башкаларын кое аласыздар. Мен баардыгын көрсөтө бербейм, калгандарын сиздер өзүңүздөр кошумчалап коюп чыгасыздар. Анан мына өзүңүздөр байкап атасыздар, адабият тизмеси дегенден биз кичине эле бир маалыматты койдук. Интернетте шилтемеден бир эле маалыматты койдук. Калганын баардыгын сиздер коюшуңуздар керек өзүңүздөр. Мына агартуучулар деген бул жерде эмне үчүн кызыл болуп калды? Ушунда дагы көрсөтөйүн. Демек буга чейин билим берүү, маданият, технология, акча, дүйнө, Азия, инсандар, персоналия деген бар экен. Агартуучулар деген категория түрмөк азырынча расмий түрдө жазылып эле экен. Бирок буга чейин эле мына Барат Акын уулу, Көкү уулу Жамаке деген башка агартуучулар жөнүндө маалымат кирген экен. Кийин баса биздин Бейшеналы Арабай уулу сыяктуу мыкты агартуучуларыбыз бар, Тыныстанов сыяктуу. Алар жөнүндө маалыматтарга да ушу категорияны сөзсүз киргизип коюшубуз керек. Азыр болсо бул агартуучулар жөнүндө категорияны толтуруп коелу. Мына дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы агартуучулар тууралуу маалымат топтому деп коелу. Көрүңүздөр, мына муну сактап коебуз. Бул өтө маанилүү, кызыктуу материалдардын бири болуп калды. Мына көрүңүздөр, бул категория азыр 3 бар экен, бирок буга чейин жарыяланган абдан көп кыргыздын агартуучулары бар. Ошолор жөнүндө макаланы ачканда моундай категория агартуучулар дегенди сөз ошо этегине кошуп койсоңуздар, алар бул агартуучулар деген бир тема аркылуу дагы оңой табылып калышат. Эми мен сиздерге дагы бир соңку нерсени көрсөтүп коеюн дедим эле. Мына ошону менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталышы керек. Аталышын өзгөрт дегенди мен азыр басып берейин. Аталышын өзгөрт. Себеби мугалим дегенге караганда чынында агартуучу деген кеңирирээк болуп калат экен. Эски аталышы Хан Салман мугалим, жаңы аталышы Хан Салман агартуучу. Ушундай болгондо өтө тагыраак белгиленди деп коеюн. Ошондо анын кесиби, багыты, иши мугалим болсо дагы жогорку ат, бирок агартуучу дегенде анын коомдук мааниси ого бетер баягы кеңири түшүндүрүлүп калып атат да. Мына ошону сактап коебуз. Ошондо Хан Салман агартуучу деп калды. Анан материалыбыздын баары ушундай аталып калды. Башка эч нерсе өзгөрбөйт, себеби мына англисче, арабча баардыгы тең ушул боюнча эле кала берип атат. Биздики кээ бир тилдеги маалыматтарга караганда байыраак болуп калды. Жалпысынан ушул Салман хан жөнүндө материалды алгач кыргызчага которуп мага жардам берген Тынчтыкбек Жанадыл мырзага чоң ыраазычылыкты билдирем. Сиздер менен бир аз баарлашып сабак алып барган Тынчтыкбек Чоротегин эмесе кезектеги жолугушууга чейин жакшы калыңыздар.